Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен сиздер менен Элиосуп Сагынбек. Көбүнчө азыркы учурда бел ооруларга жакшы көнүгүүлөрдү көргөзүп берем. Анда эмесе баштадык. Колубузга бир 5-10 килограммдык инструмент болсо абдан жакшы болот. Алабыздагы оңго, солго, ар бир жака 10дон, даже 15тен кылсак абдан жакшы болот. Ушул көнүгүүнүн эрежелерин айта кетсек, түз акыбалда оң жака, сол жака ийлебиз. Ушул эле көнүгүүнүн экинчи ыкмасын өтөбүз. Толку бою түз болот дагы, белибизди ийбейбиз дагы ушул акыбалда жасайбыз. Ушинтип денени жибитип алдык, эмки көнүгүүгө өтөлү. Ушундай жапыз же жалпак турник болсо эң жакшы болот. Анткени узун турникке тартына турган болсок, биздин позвоночниктерибиз арты көздөй ийилип калат дагы, кайра эле белибиз ооруй берет. Ошон үчүн кыска акыбалдагы турникке келебиз дагы, адылабыздагы бутубузду жерге коебуз. Бутубуз ушул жерде турса, аябай белибизге пайда болот. Анда эмесе үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Тулку боюн түз кармай албагандар үчүн же белибизди бүкүрөйтүп баскандар үчүн көнүгүү көргөзүп берейин. Ушундай дубалдын жардамы керек. Келебиз дагы бардык жерибизди жармаштырабыз. Ушул акыбалда 20дан 3 подход, 4 подход кылабыз дагы. Ушул акыбалда чыгып туруп база турган болсок, ошондо тулку боюбуз түзөлөт. Ал эми акыркы көнүгүүбүз болсо, ушунун баарын кылгандан кийин денелерибизди чоюп койсок абдан жакшы болот. Анда эмесе кеттик. Колубузду буттун учуна жеткирип турабыз. Эгерде жетпегендер болсо, кичине ылдыйраак деле кылып койсок, жетиштүү боло берет. Бүгүнкү көнүгүүнүн бардыгы биздин тулку боюбузга пайда берүүчү көнүгүүлөр болду. Сак саламатта калыңыздар, күнүгө жасап туруңуздар.